Assalomu alaykum tonlar. Bugungi bizga shu obzor K5 xonasini ko'rganda keldik elek. Sostoyaniyasi mana shundan o'tdi. Yaxshi ahvolda, sirtqi ahvolida hech qanday sarapina, niyatdan degan yerlari boshqa yo'q. Mashinadan chiqargan yili 2021-yil 5-oy chiqargan. Sirtqi ahvollari bari yaxshi. Zamena, akras, shpaklovkasi degan yerlari yo'q. Ko'rgazgan mashina белый жемчуг цветный üstünde. Panoramный lukumenen машина да жақсы ahvolda olish kerak, только haydash kerak. Трехлёнзовый фара, поворотниклет, подпарниктери бari yaxshi ishlaydi. Diskalari da bari yaxshi ahvolda, protektorlari 30-40%. Так повторитель поворотника, бесключевой доступ. Жылына келсек 2021-yil 5-ай электропакет, дверной карталары бari жақсы ahvolda. Бұл жаңа келсек ушундай алькантара кылып жасалган и бул жагы ушундай карбонный кылып жасалган экен. Электроплавающий сиденье, ички абалы ушундай сары цветинде, кичине богатый, жакшы көрүнөт. Уже панорамный люк менен. Жана удержание полосы, антизанос, пробеги 91 000 жүргөн, мульти-руль, голосовое управление, круиз-контроль, подруливание, лепестки бүт бары жакшы иштейт. Задний камерасы да тунук жакшы көрсөтүү, жакшы алдында. Торпедаларын келсек да ушундай кылып жасалган экен. Алькантара кылып бул жеринде карбоной, бул жактарда бары ушундай карбоной болуп жасалган. Бул жагында 12 вольттук USB зарядниги и ушундай 3 ключу менен. Конечно, старт-стоп кнопка имеется. Обдув, подогрев руля, драйв моду, помощник парковки. Бүт бары жакшы абалында иштейт. Ушундай эле арканкы жагында ушундай эле алькантара, карбоной, бирок подогрев сиденьясы жок. Ичиде ушу жакшы абалда. Бул жерде ушу мындай сыртын сиденьясын жылдырып койсоңуздар болот, өзүңүзгө удобный кылып. Бул жагына келсек да бүт бары дверной карталары бары жакшы абалында. Салондагы өтө жакшы абалда, эч кандай сарапина деген жер жок. Машина жакшы айдалган экен, жакшы каралган экен. Бул жакта да электроплавающий сиденьясы. Машина негизи биз полный осмотрун кылдык. Машина идеальный состояниеде. Кимге кызык болсо, мен номер менен жазсаңыздар болот. Толук